Мугалим болуу бул түйшүктүү иш, аны менен катар эле сыймыктуу иш. Анткени келечек муундарды окутуп, тарбиялап, турмуштун даңгыр жолуна багыт берип, адамдык сапаттарды калыптандырып эрежеге жеткирген бул мугалим эмеспи? Бүгүнкү чыгарылышыбызда алыскы Каракулжа районунда бир караганда шарты анчейин көрүнбөгөнү менен билимдүү, чыгаан балдарды тарбиялап жаткан Оразали Сайдылкановдун автордук мектеп гимназиясынын мугалими Чыныгүл Азимбаеванын бир күндүк иш тажрыйбасына ортоктош болмокчубуз. Мен эртең менен турганда эле оюмда мектеп болот негизи. Мектепке барып азыр пландаштырам. Азыр барып эле кайсыл иштеримди бүтүрөм. Мына ошолор жөнүндө ойлоном. Анан эртең менен турганда эле албетте балдарымды тургузуп, алардын чайын берип, сабакка кийчү кийимдерин дайындап, анан үй жумуштарын бүтүрүп, анан мектепке жөнөйм. Кээде таңзаардан турганда эле дежурство бизде 7-де башталат. Ошол 7-ге жетип келишим керек. Балдарымды ойготпой калганымда чоң балама табыштап келем. Айрым учурларда дежурство туруп келгенде. Анан албетте келип эле жолдун аралыгын айтсам, үйүм жакыныраак эле мектепке. Бат эле келип калам. 5 минутада жетип калам мектепке. Эми мектепке келүүндөгү максатым агартууда бир из калтыруу, анан ушул албетте келечекте бир элдин керегине жараган инсандарды тарбиялап чыгаруу негизги максатым. Таң эрте өз алдына максат коюп, келечек муундарды билимге умтулууга шыктандырып, өз билимин бөлүшүүгө ашыгып келген каарманыбыздын ар бир сабагы майрам сыяктуу өтөт. Балдар, бизге үйгө тапшырма эмне болгон өткөн сабакта? Үйгө тапшырма 122 конугу болгон. Рахмат, отура кой. Балдар, иштеп келдикпи? Кимде үй тапшырмасы болсо, колубузду көтөрүп коелу. Азаматсыңар, эң жакшы. Салттуу окуу жакшы экен балдар, же онлайн окуубу? Кандай ойлойсуңар, Курманбек? Бизге салттуу окуу жакшы. Онлайн окуу жакшы экен, анткени онлайн окууда убактында көп болот экен, кийинки видео иштерге жана болсо сарылап туруп ишип келет. Сага онлайн окуу жагыптыр, Бай келди. Эске чынын айтканда салттуу окууга жетпейт экен, себеби салттуу окууда мындай баардык нерсени түшүнөбүз, бул жерде чындап мындай теманы аябай жакшы түшүнөбүз, ал эми онлайнда мындай түшүнбөй калып атат мындай. Катабай сабактарды окуй берсе болот экен, ал эми жана алгебра деген сабактарды жана түшүнүш абдан оор болуп калат. Мисалы үчүн биз онлайн окууда убактыбыз көп болгону менен биз сабакка кызыкпай, сабакка кээ биркилер мисалы үчүн телефонду кээ биркилер ойноо үчүн алат, сабак окуйт. Ал эми сабактарга да жакшы түшүнбөй калып атышат да, азыркы балдарчы онлайнда. А эми салттуу окууда бардык эрежелери өздөрүнүн эрежелери менен өтүшөт. Сүйлөшүү, бир теманын тегерегинде талкуу жүргүзүү бул эң сонун нерсе экен, көрсө. Ал эми онлайнда болсо оюбузду билдире албай, көп нерседен чектелип калып жаттык эле. Бул жагына дагы Кудайга шүгүр, салттуу окуу башталып калды. Анда балдар, бүгүнкү биздин жаңы өтө турган темабыз татаал сүйлөмдөр. Бүгүнкү числону коюп, 5 айынын 7-си жазабыз дептерлерге. Анан жаңы теманы жазабыз, татаал сүйлөмдөр деп. Окуучунун сабакты кандай түшүнгөнүн көзүн карап гана биле алган каарманыбыз ар бир окуучу өзүнчө кайталангыс талант экенин түшүнүп, жекече мамиле жасап, алардын жүрөгүнөн түнөк тапканга аракет кылат. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты, балдар, татаал сүйлөмдү тереңден үйрөнүү, татаал сүйлөмдүн табиятын, татаал сүйлөмдүн синтаксисин үйрөнүү. Ал эми экинчи максатыбыз болсо, татаал сүйлөмгө байланышкан мисалдарды, көнүгүүлөрдү иштей алуу, жана татаал сүйлөмдөрдү өз алдынча түзүү. Үчүнчү максатыбыз болсо, класстын ынтымагын бекемдөө,
жана класста тынчтыкты сактоо. Эң биринчиден өзүмдүн атам рахматы болсун. Атам чыган журналист болгон. Кыргыз тили жаатында абдан өзүнүн китептери дагы бар. Осмон Азимбаев деген киши болгон. Ошол атам эң биринчи таасир эткен адамым болгон. Бул кесипке түрткү берген. Анан экинчиден Сайдылканов агайым болгон. Оразали Сайдылканов ушул мектепти негиздеген агай. Ошол дагы көп түрткү берди деп айта алам. Мен негизи табиятымдан эле ушул кыргыз тили предметине өтө жакын экенмин, өзүм ойлоп көрсөм. Мектептен баштап эле 3-классымдан баштап ырларды жарата баштадым. Анан кыргыз тилин абдан жакшы окуй баштадым. Экинчи сүйлөмдү карайбыз балдар. Жакшы менен дос болсоң, жетесиң муратка деген сүйлөмдө. Жакшы менен дос болсоң деген сүйлөмдү өзүнчө ажыратып койсок, сүйлөм боло алабы өз алдынча? Жакшы менен дос болсоң деген сүйлөм. Же ой бүтпөй калабы, Курманбек? Жакшы менен дос болсоң деген эч ким анда жыйынтыгы акыры эмне болот? Жыйынтыгы жок болуп калды. Азаматсың. Жыйынтыктуу ой болуш керек экен. Сүйлөм болуш үчүн эмне болуш керек эле? Сүйлөм деген эмне эле? Ким айтып коет? Эске салып. Айсезим. Сүйлөм бул бүткөн бир айрым ойду билдирген сөздөрдүн тизмеги сүйлөм деп аталат. Туура, Азамат. Бүткөн бир айрым ойду билдирген, маанилик жактан, грамматикалык, предикативдүүлүк, модалдуулук жагынан байланышы бар сүйлөмдөрдүн тобу сүйлөм деп аталат дегенбиз, сөздөрдүн тобу. Демек, сүйлөм болуш үчүн эмне болуш керек экен? Бүткөн жыйынтыктуу ойду билдириш керек экен. Ал эми биринчи жакшы менен дос болсоң деген сүйлөмдө жыйынтыктуу ой билдирилбей калгандыктан, ал жетерсиң муратка деген сүйлөм менен гана бирдикте белгилүү бир маанини туюндуруп турат экен. Сабак түшүндүктүү болду дегендер колуңарды мындай көрсөтүп койсоңор, Рахмат. Анда үйгө тапшырма түшүндүктүү болдубу силерге? Анда саламатта баргыла балдар. Албетте, мугалимдик кесипти туу тутуп, күжүрмөн эмгек менен алып урушуп, чарчаганды билбей, окуткан балдары менен сыймыктанып иштеп жаткан Чыныгүл Азимбаева өзү да бир мезгилде ушул мектепте алдыңкы окуучуларынын катарын толуктап, ошол мезгилдин сыймыктанган окуучусу болсо, бүгүнкү күндө кесиптери сыймыктанган мугалим. Кыргыз тили боюнча, кыргыз тил адабият боюнча ушу сабак берет. Сабактары жакшы, азыркы заманбап сабактарды берет. Мына кечегине дагы онлайн боюнча сабак жөнөтүп, утуп алды, сыйлык алды. Райондон бирди алып, анан Ошкодон областтык боюнча экинчи орунду алып, анан сыйлык алды. Көптөгөн эмелери бар. Азыр бизде организатор болуп иштейт. Ошо балдар менен тыгыз байланышта, өзүнүн маданияттуулугун, өзүнүн ошо кыргыз тилчи болгон үчүн балдар да жакшы көрөт кыргыз тилден. Сабактарын бир түрдүү эмес, ар түрдүү мына интерактивдүү доскаларды иштетет, ТСОлорду пайдаланат. Жөнөкөй өзү маданияттуу, ошо дайыма берилген иштерди так аткарат. Чыныгүлдү мен бармактай кезинен бери билем. Мен класс жетекчисимин. Бул өзү жаш кезинен эле абдан таланттуу кыз. Комуз чертип, бийлеп, биздин класстын мурда булар менин экинчи бүтүрүүчүлөрүмүн. Абдан таланттуу балдар көп эле бул класста. Ошолордон өзгөчөлөнүп, бул кызым ыр жазат эле. Биз бул Чыныгүлдүн ырларын кээде классыбыздын кимини кылып алчубуз. Анан ар кандай конкурстарга мен ыр жаз деп бөөрөчүм. Анан сунуш кылган нерсени аткарат эле. Таланттуу кыз, аткаруучулугу жакшы, жакшы окуган мектепте. Мен, конечно, окуучулар менен сыймыктанам. Азыр бул эле Чыныгүл эмес, райондо бир канча окуучуларым келип, кайра өзүбүз менен коллега болуп иштеп жатышат. Бардыгы биздин мектептен бүткөн балдардын бардыгы ынтызар, аракетчил, намыскөй кыздар. Биз окуткан немебизди, менетибизди актайт деп ишенем мен.
Жалпы стажым быйыл 12 жылга толуп отурат. Мен 2008 жылы бул жака келип баштаганмын жумушумду. Ушул мектепте окуп бүтүрүп, кайра эле ушул мектепке келип баштадым. Ошол жылдан бери катардагы мугалим болуп келе жатып, 2014 жылдан бери тарбия завучу болуп иштеп келатам. Директордун тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп. Анан ийгиликтерим жөнүндө айтсам, мыкты мугалим конкурсуна катышканмын, албетте. Бирок 3-орунду алганмын. Ошол. Анан дагы башка ийгиликтерим боюнча айта кетсем, бул мен ийгилигим деп эсептеген нерсе бул музыкалык жаатка жакын экендигим жана ошол музыкалык мектепти 5 жыл окуп бүтүргөндүгүм жана ушул элдин улуттук аспап болгон комузду кошо алып жүргөнүм менен мен сыймыктанам. Атка бир гана да салганы açılgan kızıl gülдөйсүң. Bir gün noru, bir gün soğuk. Alıngan azabın tartsa bilbeysin. Betegeli maydanım, ay beyli jakşı jaydarım, kölü maydanım. Alıngan gönü bir jakşı jaydarım. Bu kardın kanada tosun burulup mağan gelegede alıngan munduğa salbay kıyını Kaşkardın tozu kayrılış kayrılıvan uçatuluş kayrılıp mağan gelegede alıngan karıpka salbay kıyını Комузда кол ойнотуп эле тим болбостон, бала чагынан бери ыр дүйнөсүнө жакын болуп, калеминен бир канча мазмундуу ырлар жаралып, Айтор каарманыбыздын калемине таандык ыры Каракылжа районунун гимни болуп учурда ырдалып келет. 2013 жылдары ушул районубузда өзүнүн гимнин кабыл алабыз деп сынак жарыяланып калды. Анан оюма ошол райондун гимниндай районду даңазалаган бир ыр жазуу оюма келди да. Негизи эле ушул гимндин автору болуп алайын, анан сыйлыгын алып алайын деген оюм деле жок эле. Ушул районду даңазалаган бир ыр жаратып койгум келип эле. Жазган ырым бар эле мурдатан. Анан ошону кайрадан дагы иштеп чыгып, анан ушул сунуштап көрдүм. Сунуштасам көпчүлүгү мени колдоп, ошол менин текстим жактырып өткөрүп коюшуптур. Ошол менен менин ырым гимн болуп калды. Карт тарыхта өчпөс калган изи бар. Калың журту шайыр шыктуу билимдар. Каада салты насил наркы теңдешсиз. Канга сиңген мейман достук дили бар. Биздин чыгармачыл топтун суранычы менен аз убакытта төмөндөгүдөй ыр саптарын жаратып, а бирок аны бизге окуп берүүдө жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт демекчи, апагесине арналган ырын көзгө жаш алуу менен окуп берди. Азыр эмнегедир апам оюма келди. Азыр мени мындай колдоп турган бул апам. Ошол эгерде атам болгондо ошол колдомок да. Ал дагычы кошочу апам мененчи. Анан бул апам менин жашоомдогу эң негизги колдоочум болуп эсептелет. Апам ушул учурда дагы чалып, кандай интервью берип жатасың деп сурап жатат.
Анткени жана эртең менен айткан болчумун, ошого даярданып жатам деп. Мен ар бир мүнөтүмө ушул апам сурап турат. Ошол эмнегедир апам оюма келди. Анан ушул 2 минуттанын ичинде эле чүймелей койдум да ушул бир куплеттерди. Мээримиңе ченем жетпес асылым, жүрөккө да жан дүйнөмө жакыным. Ай күнүм сиз, жашоомдагы өзүңүз, аруу жансыз эң бир кымбат алтыным. Kızım, hapan getkişet, uşak toygaza kızım ha? Ban işe geçsin mi? Ketpeyle var şimdi. Үйдө жароокер жубай, балдарына мээримдүү эне, мектепте сүйүктүү эжеке, комузда кол ойнотсо ырчы, ал эми колдо калем кармаса акын болгон каарманыбыздын көпчүлүк ырлары туулуп өскөн жерге, элге, журтка, мекенибизге арналат. Чыкт өзүңдөн нечендеген таланттар, дагы өзүңдө далай мыкты талант бар. Элиң барктуу, жериң нарктуу, мекеним кара кылжам, жерсиң кооз суктанар. Мааниси терең, мазмуну кенен ырлары Түнкү жарык деген аталыш менен китеп болуп басылып, дагы көптөгөн ырлары китеп болуп басылуу алдында турат. Күлүгүн бүтпөс ойдун минип алып, камчылайым асманында кыялдардын, кочуштап жүрөгүмдүн чөйчөгүнө куямын көлкүлдөгөн нурун айдын. Чарчоодон калган кезде абдан талып, чоң сүйүү койсо жүрөгү шыналып, келесиң жардам үчүн дайым өзүң, баа жеткиз бакытымсың түнкү жарык. Мугалим сокурга көз, дүлөйгө кулак, караңгыга чырак, жан дүйнөгө азык берет. Мугалим чыныгы агартуучу, мугалим гана коомду аппак кылып тазалоочу бирден бир күч. Алтын жакут берметтей билим деңизинде кеме айдаган келечек муундарга нурун чачкан мугалимдерге не деген сөздөрдү арнасаң да аздык кылат.